Өз эфирде күндеме маалыматтык программасынан толукталган кечки чыгарылыш менен таанышып алыңыздар. Студияда Кундуз Кенжебаева, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан. Бүгүн 10 май улуттук валютанын кабыл алынганына 30 жыл толду. Өлкө башчы банк кызматкерлерин куттуктап бир катар милдеттерди такты. Ош базарында жайгашкан Кыял мамлекеттик ишканасында коррупциялык схемалар аныкталды. УКМК орундар мыйзамсыз ижарага берилип кеткенин маалымдады. Жалал Абад шаарында балдар арасында вирустук респиратордук оорулар козголду. Учурда 20дан ашык ымыркайлар ооруканада дарыланууда. Президент Садыр Жапаров бүгүн банк кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктап, алардын алдына бир катар милдеттерди койду. Жапаров улуттук валютаны киргизүү эгемендүү Кыргызстандын тарыхында маанилүү роль ойнойкондугун, улуттук төлөм жана банк тутумдарынын калыптанышына өнүгүшүнө негиз болгондугун белгилеген. Урматтуу банк кызматкерлери, сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Быйыл улуттук валютабыздын кыргыз сомунун колдонууга киргизилишинин 30 жылдыгы белгиленүүдө. 1993 жылы советтик мезгилден кийинки өлкөлөрдүн ичинен Кыргызстан биринчилерден болуп улуттук валютаны жүгүртүүгө чыгарып, өз алдынча акча кредиттик саясат жүргүзүүгө өткөн. Улуттук валютаны киргизүү эгемендүү Кыргызстандын тарыхында маанилүү роль ойногон. Улуттук төлөм жана банк тутумдарынын калыптанышына жана өнүгүшүнө негиз болгон. Банк секторунун кызматкерлеринин ишине жасаган ак ниет жана кесипкөй мамилеси, алдыга коюлган максаттарга умтула билүүсү, ишке болгон жоопкерчилиги жана күчтүү жарандык аң сезиминин аркасында өлкөбүздүн банк системасы жогорку көрсөткүчтөргө жетишип, ата мекендик каржы рыногун гана эмес, бүтүндөй өлкө экономикасын өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүп келе жатат. Ал эми учурдун талабын жана глобалдуу тенденцияларды эске ала турган болсок, банк тутумунун алдында инновациялык банктык өндүмдөрдү жана технологияларды киргизүү, банктык кызматтардын сапатын жакшыртуу жана аны калк арасында кеңири жайылтуу, туруктуу каржылоо принциптерин киргизүү, кибер коопсуздукту жогорулатуу милдеттери турат. Биргелешкен аракет, ак кызмат жана мекенчилдик сезим менен жарандардын каржылык бакубаттуулугун, мамлекеттин финансылык туруктуулугун чыңдоо боюнча алдыга коюлган негизги максаттарыбыз ишке ашаарына бекем ишенем. Урматтуу банк чөйрөсүнүн кызматкерлери, сиздерге бекем ден соолук, кажыбас кайрат, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Жоопкерчиликтүү ишиңиздерди ар дайым ийгиликтер коштосун. Президент Садыр Жапаровдун Орусияга болгон иш сапары аяктап, кечээ 9 май күнү өлкөгө кайтып келди. Өлкө башчынын расмий сапарында аталган өлкөнүн президенти Владимир Путин жана расмий өкүлдөр менен жолугушууларды өткөрдү. Сүйлөшүүдө эки жана көп тараптуу маселелер талкууланып, бир топ ири долбоорлорду ишке ашыруу каралган. Кыргызстан менен Орусия стратегиялык өнөктөш өлкө катары кызматташтыктын бардык алакаларын бекемдөө аракеттерин көрүшүүдө. Мамлекет башчы Садыр Жапаров ушул айдын 7-9 май күндөрү Орусияда расмий иш сапары менен болду. Сапардын алкагында президент 9 майда ардактуу конок катары Москванын жеңиш парадына катышкан. Ага чейин Орусия президенти Владимир Путин менен жолугушуп, эки жана көп тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Андан тышкары бир нече расмий өкүлдөр менен да жолугушууларды өткөргөн. Дня Победы. Кыргызстан менен Орусия стратегиялык өнөктөш өлкөлөр, ага жараша кызматташтыктын бардык багыттары саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык алакалар жолго коюлган. Мындан улам Орусияда өткөн жолугушуулар мамлекет үчүн алгылыктуу жыйынтыктарды алып келиши анык. Ушул тапта эки өлкөнүн кызматташтыгы кең чөйрөгө багыт алууда дешет серепчилер. Азыр энергетика жагынан сүйлөшүүлөр болду, инвестиция келишимде. Бизде буга чейин эле Орусиянын инвесторлору менен камбараттуу эки маселеси көтөрүлгөн, башка жагынан маселелер көтөрүлгөн. Ошолорду азыр улантып, биз энергетика жагындагы гидроресурстарды колдонуп, мүмкүнчүлүктүн болушунча ишке ашырыбыз керек. Бул жакшы саясий чечимдер болуп атат, жакшы саясий кадамдар болуп атат. Биздин мамлекеттин тышкы саясатына койгон стратегиялык план бар. Ошонун негизинде биздин суроктор бар. Азыр ошонун негизинде жетекчилик иштеп атат. Башка өлкөлөр эмнеге ошол парадка барды, эмнеге ушундай оор геосаясий абалда согуш жүрүп жатканда парадка барды деген
сын пикирлерин айтты, бирок ошол эле учурда биздин жана кошуна мамлекеттердин, ошол эле Өзбекстан, Казакстан, Армения болобу, Тажикстан болобу, алардын дагы президенттери кече парадка катышты. Алар дагы, биз дагы өзүбүздүн улуттук кызыкчылык алкагында кечээ парадка катышканы менин оюмча туура эле болду. Мамлекет башчыларынын жолугушуусунда саясий алакалар туурасында талкуу жүргөн. Сүйлөшүү учурунда президент Садыр Жапаров Орусия президенти Владимир Путинди Кыргызстанга расмий сапар менен келип кетүүгө чакырган. Алдыда эки өлкөнүн келишими менен бир топ ири долбоорлор, тактап айтканда энергетика, билим берүү, айыл чарба, соода экономикалык багытын бекемдөө иштери пландалып жатат. Мындан тышкары өлкөнүн региондорун өнүктүрүү боюнча да талкуу жүргөн. Илимий чөйрөдө жүргөн адамдардын баарын чогултуп ойлорун угуш керек. Регионду кантип өнүктүрөбүз? Экономикалык бутактар барда. Ошолордун бардыгын биз азыр жакшылап өнүктүрүп, ишке киргизип алышыбыз керек. Бир жерлер мындай бири-бирине карама-каршы келген жерлер бар, ошолорду тактап алсак, иш жакшы жүрүп, өнүгүү процесси күчөйт деп эсептейм да. Биздин жеңил өндүрүш жаатындагы потенциалды өстүрүү бүгүнкү экономикалык абалда муктаждыкты жана Россия Федерациясындагы муктаждыкты канааттандыруу максатында бизде чоң мүмкүнчүлүк бар. Бул учурда Тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев президент Садыр Жапаровдун Орусияга жасаган расмий сапары тууралуу билдирүү жасады. Кулбаев бул сапарды саясий диалогтун өнүгүшү катары баалап, жемиштүү болгонун билдирди. Сүйлөшүүлөрдө Кыргыз-Орус өнөктөштүгү алкагында бардык багыт боюнча кызматташууга толук мүмкүнчүлүк бар экендигин жана маданий гуманитардык багыттагы мигранттардын маселеси жана бир катар маанилүү долбоорлор тууралуу түшүндүрмө берип, эки мамлекеттин ортосундагы негизги кызматташтыктын бекемделип жатканын белгилеген. Биз Кыргыз менен Россиянын ортосунда эч кандай саясий түшүнбөстүк жок. Эгерде саясий түшүнбөстүк жок болгондон кийин бизде эки тараптуу соода экономиканы, маданий гуманитардык байланышты өнүктүрүүгө толук мүмкүнчүлүктөр ачылып атат да. Ошондуктан бүгүн биринчиден ошо эки тараптуу саясий диалогдун өнүгүшү, эки парламенттин байланышын өнүктүрүү, андан тышкары ошо эки элдин ортосундагы достукту чыңалтуу боюнча. Эскертсек, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Россия Федерациясында 7-9 майда расмий сапарда болду. Президент 9 майда ардактуу конок катары Москванын жеңиш парадына катышкан. Ага чейин Орусия президенти Владимир Путин жана аталган өлкөнүн расмий өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрүп, бир катар билдирүүлөрдү кабыл алышкан. 9 май күнү кечинде мамлекет башчысы иш сапарын аяктап, Бишкек шаарына кайтып келген. Нурзада Сыдыкова, Кудайкалы Соморалиев, регион, Бишкек. УКМКнын Баткен облустук башкармалыгы чек ара кызматкерлери менен биргеликте Баткен районунун Карабак айылындагы үйлөргө тинтүү жүргүзүшкөн. Натыйжада жарандын үйүнөн аткез жол менен алып келинген акциздик маркасы жок болжолдуу баасы 1.800.000 сомдук 18.000 куттуу тамеки табылган. Товар боюнча протокол түзүлүп жатканда ошол үйдө турушкандар милиция кызматкерлерине каршы кол көтөрүшүп, бул фактынын негизинде Баткен райондук ички иштер бөлүмү кылмыш жаза кодексинин 374 беренесинин 2 бөлүгү менен иш козгоп, Карабак айылынын жогоруда катылган 3 тургунун тергөө абагына камакка алган. УКМК аткезчилик менен алектенгендер ага тиешеси бар адамдар статусуна жана социалдык абалына карабастан мыйзам чегинде жоопко тартылаарын эскерткен. Ош базарында жайгашкан президенттин аппаратына караштуу Кыял мамлекеттик ишканасында коррупциялык схемалар аныкталды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка караганда андагы орундар мыйзамсыз негизде ижарага берилип кеткен. Кыял мамлекеттик ишканасынын кызмат адамдары жана жооптуу кызматкерлери байоо максатында базардын ишкерлеринен жана соодагерлеринен системалуу түрдө мыйзамсыз акча чогултуу схемасын уюштуруп алгандыгы аныкталды деп айтылат маалыматта. Сот органдарынын чечиминин негизинде аталган жайда тинтүү иштери жүргүзүлгөн. Натыйжада мыйзамсыз ижарага берүү, коммерциялык өндүрүштүк жайларды расмий каттоосуз $12.000 сатуу фактылары катталган. Учурда кылмыш ишинин алкагында тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү менен ведомстволор аралык комиссия түзүлүп, мамлекетке келтирилген чыгымдын так суммасы аныкталууда. Белгилей кетсек, соода жайларын жабдууда өрт коопсуздугунун талаптарын бузуу фактылары дагы аныкталган.
Бүгін 10 майда Жогорку кеңештин жыйынында элдик курултай жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын долбоору биринчи окууда жактырылды. Парламенттен басма сөз кызматы билдиргендей, аталган мыйзам долбоору президенттин мыйзам чыгаруу демилгесинин алкагында конституциянын 7-беренесинин 2-бөлүгүн ишке ашыруу максатында иштелип чыккан. Жыйындын жүрүшүндө мыйзам долбоорун кайрадан иштеп чыгуу боюнча түзүлгөн жумушчу топтун төрагасы депутат Жанар Акаев жасалган иштер боюнча маалымат берип, 22 берени 15ке кыскартылгандыгын кошумчалады. Өз кезегинде мыйзам долбоорун иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун жетекчиси Чолпонбек Абыкеев курултай бийликтин 3 бутагынын бирөөсүнө да кирбей тургандыгын жана өзүнчө бийлик бутагы катарында эсептелбестигин маалымдады. Эскерте кетсек, 2022-жылдын 25-26 ноябрында Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда биринчи элдик курултай өтүп, анын жыйынтыгында резолюция кабыл алынган. Жалал-Абадта жаш балдар арасында вирустук респиратордук оорулар козголуп, 20дан ашык ымыркайлар ооруканада дарыланууда. Дарыгердин айтымында оорунун алгачкы симптомдору ар кандай болуп, көбүнчө дене табы көтөрүлүп, ичи өтүп кайрылышат. Эгер жарандар ооруп калса, өз алдынча дарыланбай, дароо үй бүлөлүк медициналык топторго кайрылууну сунушташат. Жалал-Абадта жаш балдар арасында вирустук респиратордук оорулар козголуп жатканы айтылат. Учурда облустук оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүндө 20дан ашык ымыркайлар дарыланууда. Азыркы вирустук инфекция 39-40 температурага чыгарат. Айрыкча жаш балдарды кустуртуп, шаян кетирип, ичтерин өткөзүп, бүт баардыгы аралаш болуп айыгып чыгып кетет. Бирок 3-4 күн өткөндөн кийин кичине шамалдап калса же башка бир жагымсыз шарттарга учурап калса эле кайрадан ысытма чыгып, бизге жатып калган учурлар көп болуп атат. Өтүп, кусуп келди эле, жакшы болуп калдык. Биз шамы күнү келгенбиз. Бүгүн 5 күн болуп атат. Бүгүн чыгып кетти. Жакшы болуп калды, тамак жеп, ичи токтоп, куспай калды. Дарыгерлердин айтымында акыркы 2 жумада вирустук оорулар күч алган. Мындан улам респиратордук оорулар же сезондук сасык тумоо чоңдор арасында дагы катталууда. Оорулардын алдын алуу үчүн алгач иммунитетти бекемдөө зарылдыгы айтылат. Эми булар вирустук инфекция, ошон үчүн мен айтып кетет элем, өз алдынча башаламан антибиотиктерди бербей, вируска каршы гана дарыларды колдонуп, жерде үй бүлөлүк дарыгерлерге колдонуп, эгер жата турган болсо, инфекция жолдомо болсо, келип жатып дарыланыш керек. Так сөзсүз түрдө баягы дарыгерлердин көзөмөлүндө болуш керек. Үй алдында өзүнчө антибиотик берип дарылабаш керек деп айтып кетким келет да. Жалал-Абад облустук ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнө кызамыкка кабылгандар көп катталып, 5 бейтап дарыланып жатат. Ал эми гепатит илдети менен 9 бейтап жаткырылган. Өлкө боюнча вирустук респиратордук ооруларга кабылгандардын саны кыш мезгилине салыштырмалуу азайган. Парагрипп деп айтабыз. Парагрипптин 4 түрү бар. 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү түрү. Метапневмовирус, аденовирус, респиратордук синциталдык вирус, риновирус деп айтабыз. Ошолордун ичинде мына азыркы күндө эң эле көп катталгандар бул метапневмовирус, аденовирус, анан респиратордук синциталдык вирус. Бул оорулар ушу башталганда жанагы кадимки эле вирустук оорулардай чүчкүрөйт, бышкырат адамдар, тамагы ооруйт, мурунан суу агат. Ушундай ушуга окшогон көп мындай сезондук өткөр курстуу вирустук оорулар катталып атат. Дарыгерлер табият койнуна эс алууга чыккандарды сак болууга чакырат. Муну учурда кенелер көбөйүп жатканы менен байланыштырат. Себеби кене чаккан учурда кене энцефалитине кабылып калуу кооптуулугу жогору. Бул илдет борбордук нерв системасын жабырката турган курч кармоочу вирустук оору. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион. Бүгүн 10 май Кыргызстандагы улуттук валютанын кабыл алынган күнү. Улуттук акча бирдиги алгач 1993-жылы 10 майда жүгүртүүгө чыгарылган. Үстүбүздөгү жылы улуттук валютанын 30 жылдыгы белгиленип, ага карата кыргыз акча бирдигинин 5-сериясы жаңыланды. Банкноттор өңүтүсү жана көлөмү өзгөртүлгөн жок. Алдыңкы бетине кыргыз акын жазуучуларынын жана белгилүү инсандарынын портреттери түшүрүлгөн жана ошол бойдон сакталган. Жаңыланган 200, 500 жана 1000 сом кыргыз валютасы бүгүндөн тарта жүгүртүүгө берилди. Бул күндө Турлай Регион телеканалы улуттук валюта тууралуу жарандардан сурамжылоо да жүргүзүп көргөн.
Саламатсыздарбы? Сиздерге кыскача суроо. Бүгүн улуттук валютанын кабыл алынган күнү. 1 сомдукта кимдин сүрөтү бар? 1 сомдукта. Абдулас кайсында эле? Абдулас. 1 сомдукта тыйын эмесе сомдо. Сомдо. Абдулас Малдыбаев. Абдулас Малдыбаев. 20 сомдукта. Токтогул беле? Тоголок молдо, Ай, 1 сом акча 20 сомдон башталат да. Жок, бар болчу, 50 тыйын да бар болчу да. Илгеричи анан 1 сомдукта. Мурункуну сурап атасыңбы? 1 сомдукта. Тоголок молдо, токтогулбу? Не помню. Бишкектин эле сүрөтү бар болуш керек деп ойлоп атам. Бешти билем, Буйсара Бешеналиева. Не знаю. 1 сомдукта. Касым Тыныстанов. Абдулас Малдыбаев. 5 сомдуктунда? 5 сомдукта Касым Тыныстанов билет. 200 сомдукун билесизби? Алык Османов. 5 сомдо кимдин сүрөтү бар билесизби? 1 сомдо кимдин сүрөтү түшүрүлгөн? Билбедик. 90-жылы кабыл алынган. 10 майда. 1 сомдо кимдин сүрөтү түшүрүлгөн билесизби? 1 сомдо негизинен кыргыздын белгилүү инсандарынын бири болчу. Абдулас Малдыбаев. 200 сомдукта кимдин сүрөтү түшүрүлгөн? Алык Османов. Эстен чыгып кетти же билбейт экен. Унутуп калдым. Жок. 5 сомдук. Чыгарып карай калды. Тыйында жок го. 10 сомдукдачы? Симон Кулда. Жо, Симон Кул 5000 деди. 10 сомдукту билбейт экенбиз чын. 5 сомдукдачы? Буйсара Бешеналиева. Бүгүн 10 май эмне күн экенин билесиздерби? Валюта кабыл алынган. Жалал-Абад шаарындагы Барпа атындагы театрда Кыргыз Республикасынын улуттук валютасы сомдон жүгүртүүгө чыгарылгандыгынын 30 жылдыгы жана банк кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленди. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал-Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсаттар Сыргабаев, шаар мэри Эрнисбек Ормаков, Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын Жалал-Абад облустук башкармалыгынын башчысы Хусейин Акимбеков, банк кызматкерлери жана шаар тургундары катышты. Иш-чарада шаардын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салымдары үчүн бир катар банк кызматкерлерине мэриянын ардак грамотасы тапшырылды. Улуттук валюта сомдун чыгаруу тарыхына токтолдук, чыгаруунун этаптарына токтолдук. Ошондой эле ушул 30 жылдын ичинде кандай өзгөрүүлөргө дуушар болду, бул боюнча да маалыматтар айтылды. Ошондой эле ушул 30 жылда улуттук валютаны киргизгенде башында турган айрым ошол кездеги банктардын өкүлдөрүн чакырып, алар бүгүнкү күндө пенсияда ардактуу эс алууда жүрүшөт, ошолорду да чакырып, ошолорго мындай сый урмат менен белек бешкектерибизди тапшырдык. Кокон Гилярс кирешелүү бизнес. Сузак районунун тургуну Сүйүмкан Атезакова 13 жылдан бери Гилярс бак карап келет. Бул жылдар аралыгында эң көп 11 тонна мөмөсүн алган. Бир жылда тапкан акчасы 1 миллион сомдон ашат. Мындан улам Кокон Гилярс кирешелүү бизнес экендигин айтып, башка жарандарды да Гилярс бак кылууга чакырат. 68 жаштагы апанын багынан кабарчыбыз кенен тааныштырат. 11 тоннадан алдык, эми былтырдан бери, былтырда эме болсо ушу бактарды кеңейтиргим келип атат балдаргачы. 1 миллиондон ашты балам. Кокон Гилярс 2 киле. Эч эмеси жок. Сүйүнөсүңөр, өзүң айтасың. Сүйүмкан Атизакова жолдошу менен бул бакты 2010 жылдары эгип, 3 жылдан кийин көчөттөр мөмөгө кирип, алгачкы жылы эле 1 тоннага жакын түшүм алган. 15-жылдан бери, 14-жылдан бери эме кылып атабыз. Ого чейин азырактан 1 тонна 2 тонна, 3 тоннадан алып аттык. Ондан кийинден бери 8 тонна, 10 тонна, 11, 3 жыл 11 тоннадан алдык. Эми былтырдан бери, былтырда 4 тонна алдык. Мына жаратылыштын эмеси экен. Шого байланыштуу болду, билбейм. Анан баягы эмелерди ошондой эле кадимкидей берип карап атабыз. Баардыгы чалым эместен болгон чалыма тийсин. Атабызга тийсин, аталарга тийсин деп отурам сооптор. Шуну балдарга шу эмени калтырып кетти. Шуну эмеңерден чыгарбагыла балам. Мени шу силерге таштаган өнөрүм деп кетти атасы. Ошону балдар энди колдон келгенче улантып шу жерден сал эме болуп атабыз. Бир жерге эге берсең болот экен, ояктан бияктан жер сатып алып, үлүшү барлардан. Ошактарга көчө тегип атабыз. Эми дагы эме болсо ушу бактарды кеңейтиргим келип атат балдаргачы. Будан бир зыян тартпадык. Багбан эне учурда 68 жашта. Кайрылган жарандардын баарына
Кокон Гиляс эгүүнү сунуштап келгендигин айтат. Анткени алгач эккен учурда гана чыгым болсо, калган жылдары түшүмүн алып, кирешиге чыгаарын билдирет. Кокон Гиляс эккиле. Эч эмеси жок. Сүйүнөсүңөр, өзүңөр айтасыңар. Шундай эме экен деп. Бул эме кылат. Кандай көп суудун кереги жок буга. Кем суу иче турган нерсе болот экен. Анан сер мөмө болот экен. Бир жыл алып, бир жыл абайт эмес. Жылга жакшы карасаң, Кудайым мына жаратылыш жакшы күндөн берсе погодасын. Эч эме кой, сүйүнүп колуңар кызып эме кыласыңар. Шуну эккиле тууган уруктарым, мана тааныш билиш көргөн билгендер болсо, бардыңарга сунуш кылып айтып кетет элем. Аз гана жерден эме кылып, шуну эккиле огуна басыңар, көчөт эккиле, көчөт эккенди улаган дия мүргөтөм. Мына азыр күчүм алым бар, келиндерим бар, буларга өткөздүм, бирок эме кылбай атам, бирок эме бар, тилим бар, көзүм бар, айтып турамын. Бул жайда 1000 дана Кокон Гиляс бак олтургузулган. Эң көп 11 тонна мөмөсүн алган. Bir жылда Гиластан тапкан акчасы 1 миллион сомдон ашат. Жыл сайын сезон учурунда 50ге жакын адамды жумуш менен камсыздайт. 1 миллиондон ашты балам. Анан ону жеген ичкенде, иштегендерге күнүң берсем али колу кызып келет да сүйүнүшүп. Олар да сүйүнөт булгаганга, мен ишим бүтүп машина толтурганга мен ham сүйүнөм. О келген клиенттер мен үйүмө жатып атты. Бирок орус жаткан жок. Фурада келгендер. Бери келгендер 4-5 келишет, жатат биздикиде, шонтуп жүрүштү да, олорду багып, эч эмеси жок. Учурда Кокон Гиляс толук быша элек. Багбан эненин айтымында саналуу күндөрдө сатууга чыгарат. Көпчүлүк учурда Кокон Гиляс чет өлкөлөргө сатылат. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Замирбек Тойчубаев, Регион. Билим берүү жана эли министри Канабек Иманалиев бүтүрүүчүлөрдүн коопсуздугун сактоо максатында акыркы коңгуроо салтанатынан сырткары иш чараларды уюштурууга тыюу салган буйрук чыгарды. Бул тууралуу аталган ведомстводон кабарлады. Андан сырткары бүтүрүү кечесине акча чогултууга бул сапарда тыюу салуу болгондугун белгилешти. Акыркы коңгуроону өткөрүүдөгү коопсуздук чараларын камсыз кылуу жоопкерчилиги билим берүү уюмдарынын жетекчилерине жүктөлмөкчү. Буйрукка ылайык Бишкек, Ош шаардык билим берүү башкармалыктарынын жана райондук шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн жетекчилери төмөндөгүлөрдү аткарууга тийиш. Райондук жана шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн жооптуу кызматкерлери тарабынан күнү-түнү күзөт уюштуруу, билим берүү уюмдарынын аймактарынан сырткары өткөрүлгөн салтанаттуу иш-чараларда окуучулардын өмүрүнүн коопсуздугуна ата-энелер жооптуу экени тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Буйрукту аткарбаган билим берүү уюмдарынын жетекчилерине кызмат орундарынан бошотууга чейинки тартиптик чаралар көрүлөт деп айтылат таратылган маалыматта. Самаркандтын Пахтачен районунда кечээ күнү саат 21:25-те газ толтуруучу жайда жарылуу болду. Бул тууралуу Спутник Өзбекстан жазды. Жерине 5 куткаруучу машина барып, өрттү саат 23:00-да өчүргөн. Газ ташыган ман автоунаасынан сактоочу жайга көгүлтүр отту сордуруу учурунда техникалык коопсуздук эрежелери бузулгандыктан жардыруу болгон деп айтылат маалыматта. Алдын ала маалымат боюнча кырсыктын айынан 1 адам жабыркаган, учурда кырсыктын кесепеттерин жоюу иштери жүргүзүлүүдө. Ош облусунун Нокат районунда кыргыз күрөшү боюнча эл аралык турнир уюштурулду. Спорттук иш-чара Кыргыз Республикасынын туңгуч премьер-министри Насирдин Исановдун 80 жылдыгына жана улуу атамекендик согуштун 78 жылдыгына арналган. Марекиге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, бул демилгени көтөргөн депутат Жусупбай Коргонбай уулу. Баштаган кесиптештери жергиликтүү бийлик 40 миңге жакын эл чогулду. Спорттук иш-чарага Кыргызстандын 7 дубанынан сырткары Өзбекстан, Казакстан жана Тажикстандын өлкөлөрүнөн келген командалар катышты. Ош облусунун Нокат районунда Кыргыз Республикасынын туңгуч премьер-министри Насирдин Исановдун 80 жылдыгы жана улуу атамекендик согуштагы жеңиштин 78 жылдыгына арналган кыргыз күрөшү боюнча эл аралык турнир уюштурулду. Мелдешке өлкөнүн 7 дубанынан чогулган командалар Өзбекстан, Казакстан жана Тажикстан мамлекетинен балбандар келишти.
Өзбекстанды чоң палвандарыны, dünya чемпион палвандарыны чакыруу менен алып келдик. Азыр мына көрөсүңөр, Өзбекстанды палвандары дагы Кыргызстанды палвандар менен мына эл аралык деңгээлде күрөш өтүп атат. Бүгүн ойлойм келген конокторубуз, келген меймандарыбыз аябастан бир чоң бир мындай ийгиликке жетет. Спорттук иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, демилгени көтөргөн депутат Жусупбек Коргонбай уулу жана анын кесиптештери жергиликтүү бийлик катышты. Ноокат чергесинин тургундары жана коноктор. Ноокат Кыргызга Урпия Салиева, Төрөбай Булатов, Насирдин Исанов сыяктуу асыл инсандарды берген. Баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын туңгуч премьер-министри Насирдин Исановдун 80 жылдык мааракесине арналган күрөш боюнча эл аралык мелдештен өтүп жатышы менен куттуктайм. Бүгүн күчтүн күчтүүсү жеңсин. Бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Жылда салттуу болгон жеңиш күнүнө арналган жана быйылкы жылы урматтуу президентибиз Садыр Нуркожаевдин указы менен эң биринчи мамлекетибизде туңгуч премьер-министрибиз Насирдин Исановдун 80 жылдыгына арналган турнирге куш келипсиздер. Ата бабадан бери келе жаткан улуттук күрөшкө 600гө жакын балбан чакыртылып, анын ичинен 16 команда тандалып алынып, алар 1-чи, 2-чи, 3-чү орун үчүн ат салышышты. Байгей фонду 1 миллион сомду түзүп, мындан сырткары 3 автоунаа коюлган. Алыш күрөштүн түпкү тамыры сайыл күрөш болот. Ушул жерден алынган. Бирок ошонго байланыштуу бул жерде сайыл күрөштө акчанын саны жок. Каалаганын коет. $100 $200 ошол биздин протоколдогулар туруп турушат. Берише берет, мунун саны жок. Сейил күрөш, кыргыз күрөш деп коет. Анда весовой категориясы деле жок. Ким күчтүүсү болсо ошол утуп кете турган күрөш. Бул социалдык экономикалык мындай элдин маанайын көтөрүү максатында асында ошону өзүм аракет кылып, команда менен колго алып ушул жерде мына сиздер көрүп турган оюн болуп атат. Ана ушул акамдын 80 жылдыгына арнап, ошонун арбайын сыйлап, ушу Жусуп Коргонбай уулу өзүнүн демечүлүгү менен ушундай жакшы иштерди кылып атат. Рахмат. Кыргыздын байыркы күрөшүн Ноокат районунун Сахаба эс алуу жайында өткөрүү салтка айланган иш-чара. Бул майданда ата-бабалар кызуу күрөш көргөзүп, көрөрмандардын саны жыл өткөн сайын көбөйүп келүүдө. Бүгүнкү спорттук иш-чарада да көрүүчүлөрдүн саны 40 миңге чамалап, кечке чейин балбандарды сүрөп отурушту. Биздин союз мезгилдеги эле майрам болуп атат. Бул майрамда көп жаштар, жаш жигиттер, кыздар, азыркы чоңдордун көбү билбей калды. Бул 90-жылга чейин ушундай мааракелер болчу. Бул жерде аябай көп палвандар күрөшкөн. Ошонун арасында ушул жерден кадыр бар калган азыркы судья Малик палван Осмонов, көп жолку депутат Баяман палван Эркинбаевдер ушул жерде күрөшүп, мен сүрөп турчу элем. Өтө сонун өтүп атат. Насирдин Исановдун 80 жылдыгына карата, ушул жеңиштин 78 жылдыгына карата Жусуп Коргонбай уулу өтө ошо элдин башын бириктирип, жакшы маанай жакшы. Сахабада чоң күрөш болуп жатат. Муну уюштурган Коргонбай уулу Жусупбек депутатыбыз. Бул оюндун негизги максаты элди ынтымакчылыкка чакыруу. Элдин ар дайым биримдикте болушуна чакыруу болуп жатат. Белгилей кетсек, Насирдин Исанов 1943 жылы 7 ноябрда Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Көкбел айылында туулган. Ал Кыргызстандагы алгачкы премьер-министр. Мамлекеттик ишмер 1991 жылы 29 ноябрда Ош Жалал-Абад унаа жолунда авто кырсыктан көз жумган. Асия Сыдыкова, Шахрух Иминджанов, Регион телеканалы, Ноокат району. Регион телеканалынан күндеме маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынан Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники, ВКонтакте социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Назарыңыздарда күндеме маалыматтык программасы болду. Аны мен Кундуз Кенжебаева алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.